Башында ушу балам боюнда барында, биринчи балам боюнда барында башталды бөйрөк ооруган. Жалал Абад шаарынын тургуну 30 жаштагы Зияда Байышбекова акчалай жардамга муктаж. Бөйрөк оорусуна чалдыгып гемодиализ алып жүрөт. Бирок бөйрөк оорусунан айыгуу үчүн тез аранын ичинде Туркия мамлекетинде операция жасоо зарыл болуп турат. Диализ алыш дагы өтө кыйын экен. Алып бүткөндөн кийин деле ушу алың жок болуп, жада калса тамак да жей албай калдым, кээ күндөр жатып эле ушу тура албай калып атам да. Анан жакындан бери ушундай ситуация болуп атат. Диализгеден келгенден кийин кусуп, көлүм айланып, bir gün ayağa kattı olup kaldım. Balam da жүрөğü düşüp kalıptır da. Başında uşu balam boyunda barında, birinci balam boyumda barında baştaldı böyrek ооруган. Анда уламын ишине кылып атты, бийик давлением бийик болуп, балам да кыйналып төрөдүм да. Андан кийин да бир кыз төрөдүм, анын да 2 күн жашап чарчап калды, ошо бөйрөктөн чоңойбой калыптыр, давление кысып чоңойтпой калган дейт анан. Ошондон кийин бир жолу лечение кылдым. Ошондон бери лечение кылбадым, бирок чынындачы анан ошо өтүш барып отказ кылган да бөйрөк. Январдын 10-унан баштап диализ алып калдым да. Анан леченияга болбоду. 2 ай Бишкекте Мирахимовда жатып келдим. Лечение кылып, бирок диализден чыгара албай коюшту да. Анан сенкинен пересадка менен эле, ошо бир гана жолу пересадка менен эле жакшы болот экен да. Буга чейин апам, күйөөм да көп аракет кылып эме кылып атты. Бишкекке барганда да өзүнүн каражатына эме кылып, тууган урук жардам берип атты. Бирок бир канча акча кетти. Бир эле дарыны 55 миңге алып аттык. Ушу жыйынтык болгон жок да. Ушу кыргыз элинен жардам сурайм. Канчалык эртерээк операция болсо ошончолук жакшы. Буну эми баары эле биле бербейт, бирок диализге түшүп калыш бул өтө кыйын экен да. Жашооң эле токтоп калгандай болот экен. Зияда Байышбекованын апасы болгон мүмкүнчүлүгүнүн баарын жасаган. Банктардан насыя алып карызга батып отурат. Жолдошу мындан 5 жыл мурда каза болуп калганын айткан эне. Коомчулуктан кызынын өмүрүн сактап калуу үчүн жардам сурайт. Операция үчүн 20 000 акш доллары керек экенин адистер айтышкан. Кредит алдым, шакектеримди ломбардка койдум, бар жогун эч нерсем калбады. Эми кызымдын да бөйрөгүн пересадка кылыш керек болуп атат. Пересадкага ушу кыргыз эли менен абдан чоң нерсе менен жардам сурайм. Ушул жакшы болуп калса болду. Кыргыз менен жаткан болсо керек деп тилейм. Карызга батып калбаса. Карызга батып бар жок эле карыз кылып келет болсо, мейли андан эле чыксак керек деп ойлойм. Эми балам дагы сал жашыраак эле Россияга өткөрбөй койду баламы да. Ошо балам иштеп табат эле. Жардам сурайбыз, ушуну эптеп пересадка алып барсак жакшы болуп калса деген ойдо. Жакшы эле болуп калса болду. Атасы өтүп кеткенине 5 жыл болду. Атасы жок. Мындан чоң эжеси бар, ошол бөйрөгүн берип атат. Мен десем мен болбойт экенмин. 50ден чыккандан кийин нарагына көтөрө албайт экен бала. Анын үстүнө өспөйтмүш биздин бөйрөктөр. Ошо эжеси берип атат. Анын 3 баласы, 4 баласы бар. 1 уул 3 кыз бар. Эми Кудайдан болуп эле жакшы болуп калса болду балам. Ошо тилегеним эле жакшылык болуп калса болду. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.